Мен кызымдын акыркы сөзү, последний сөзү мама деген сөз болду да. Ошойдо мага кайра жазсын денесин берип койду. Мен кызым даже кайтыш болгондон кийин бизди больницадан кууп чыкканча шашышты. Операциядан кийин бир мүчүлүштүк кеткен деп айта аласызбы? Жок. Эмне себептен каза болуп калды ошондо? Өтө проблема жүрөк тартпай койду. Жүрөгүнөн операция болгон. Жүрөгүнөн операция болгон. Эчтекени билбей эле кайра ошо наркозду сайып уктатып салышкан. Өзлөрү эмнеден кетип атканын билбей менден сурап баштады. Жарым сааттан кийин реанимацияга котордук. Реанимациядан кийин проблема болгон жок. Сиз киргенде кызыңыздын акыбалы кандай экен? Мен киргенде кызым полный катетерде жаткан. Аортаны ачканда жүрүп кетти өзү. Эгер кандайдыр проблема болгондо, анда биз улантат элек операцияны кайрадан. Чөн эле для показухи эле мени киргизип, чөн эле көргөзүп койгон, вот биз. Разбитого сердца деген бар экен. Синдром разбитого сердца, эгер чоң аял болсо, бир ооруп адам болсо түшүнөт эле, мага стресс болгон деп. Катуу стресс да болгон эмес. Өз көзүңөр менен көргөнсүң, что менин кызым ойноп жүргөн кыз болчу. Бир да ооруган эмес менин кызым. Хирургическая операция бул өзүнчө уже стресс организмге. Бул 16-нан 17-сине караган түнү болгон. Операция саат 10-дон баштап бир 1:40-1:50-ге чейин уланды. Хирург андан кийин хирург чыкты. Хирург чыгып операциялар жакшы өттү. Сложный эмес, без осложнений өттү. Баары жакшы деди. Но только операция бүткөндөн кийин кичине жүрөгү токтоду, давлениеси түштү. Биз дары берип, баарын динамигин оңдодук. Всё стабилизировалось, баары жакшы деди. Жүрөгүнөн операция болгон. Жүрөгүнөн операция болгон. Но жүрөгүнүн операциясы мындай случай менен стабильный операция болчу. Мындай учур менен только 1% бала каза болот экен. Аябай оңой деп хирургдун өзү оозунан чыккан бул сөздөр. Саат ошо 2-лерде баары жакшы, динамиги баары жакшы деди. Саат 3-төргө жакын уже мен кызымдын давлениеси резко түшүп кетти. 20га чейин түшүп кетти деди. Давлениеси түшүп, жүрөгү токтоп калды деди. Реаниматолог, лечащий врач чыгып айтты. Чыгып айтып, биз кайра баарын ордуна келтирдик. Наркоз кайра коштук, кайра усыплениеге. Ушул учурда операциядан кийин кызыңызды көрдүңүзбү? Жок, мени киргизбей койушкан. Мен канча сурандым, бир кирип көрүп чыгайынчы, мен бат эле көрүп чыгам десем, жок. Аякта өпкөсү менен проблема болгон бар. Аякка киргенге болбойт реанимацияга деди. Мен канча сурансам да болбой койду. Негизи медицинский протокол боюнча 9 саатта уже наркоз тараш керек экен. Булар эчтекени билбей эле кайра ошо наркозду сайып уктатып салышкан. Бул тууралуу сизге ошондо дарыгерлер өздөрү айтыштыбы? Дарыгерлер өзү чыгып айтышты. Кайра наркоз сайып. Кайра наркоз сайып биз усыплениеге жибергенге мажбур болдук. Анткени давлениеси түшүп кетти. Жүрөгү токтоп калды деди. Саат 3-тө бул уже биринчи жүрөгү токтоп атат, давлениеси түшүп атат. Андан кийин экинчи случай бул уже саат 6-да болуп атат. Анын ортосуна мен улам барып турдум, кызым акыбалын сурап турдум. Баары жакшыбы, эчтеке болгон жокпу деди. Деп сурасам, дежурный ошакта реаниматолог, медсестралар ооба жакшы баары, кызыңар уктуп атат, динамиги жакшы деди. Анын ортосунда да мен сурандым, кирип чыгайынчы, мен бат эле көрүп чыгам десем, жок болбойт. Ошо киргенге мүмкүнчүлүк жок деди. Мен бат эле көрүп чыгам, мен мамасымын го десем, жок деди. Макул дедим. Саат 6-ларда как раз бизге лечащий врач чыгып, өзлөрү эмнеден кетип атканын билбей, менден сурап баштады. Аллергиясы жок беле? Дарыларга, антибиотикка реакциялары жок беле деди. Цитрусовыйга, молочныйга жок беле деди. Мен эч кандай аллергиясы жок болчу. Баарын жечүбүз, баары жакшы болчу. Десем, өз оозунан чыгып атат. Биз эмнеден экенин билбей атабыз. Өзүбүз да түшүнбөй атабыз эмнеден мынтип атканын. Жүрөгү аябай чувствительный экен деп койду. Жүрөгү ошондо дагы бир жолу, экинчи жолу уже токтоп атат, давлениеси түшүп атат. Бирок биз кайра наркоз сайдык. Наркоз коштук, дарыларын бердик. Биз уже дарыларды передозировка менен берип атабыз деди. Ашыгы менен деп айтышты. Ашыгы менен деди. Чоң кишиге сая тургандан да булар уже передозировка, слишком передозировка менен дары бере беришкен. 9-дан 11 мүнөт өткөндө, мен точно билем, 9-дан 11 мүнөт өткөндө лечащий врачыбыз чалып, реанимация жакка келиңизчи деди. Мен реанимация жакта элемин дедим. Реанимациядан
лечащий врачыбыз чыкты, чыгып, анан реаниматолог чакырып чыкты, тоже түшүндүрсүн деп. Реаниматолог чыгып, анализдин кагаздарын алып чыгып, мындай жизненный показательдер менен адамды кайра алып келиш оор деди. Булар уже бизден биринчи эле үмүт түсүп койгон, что болду, бул бала жашабайт, бул өлөт деп кагаздарды көргөздү. Биз болгон аракетибизди кылып атабыз, биз дарыларды передозировка менен сайып атабыз деди. Бардык дарыларды биз передозировка менен сайып атабыз. Казда көрөбүз деди. Анан биз сурадык, хирург байланышка чыктыбы дедик, десек, ооба азыр хирургка чалдым, хирург азыр мен чыгып атам деди. Хирургка биздин көзүбүзгө чалса, хирург уже телефонун коюп салып атты. Бир гудоктон кийин коюп салып атты. Бир нече саат мурун уже хирург үйүндөн чыгып аткан болчу. Андан кийин уже хирург байланышка да чыккан жок. Ошо менен келдиби кайра? Келген жок. Хирург келген жок, байланышка да чыккан жок. Телефонун да алып койгон жок. Жооп да берип койгон жок хирург ошо боюнча. Түнкү 11:30 келди эхо келип түнкү 11:30 караса жүрөгүнүн правый желудочка менен левый желудочка сокращение болбой атыптыр. Точнее, мындай сөз менен айтканда, жүрөгүнүн асты иштеп, верхушкасы иштебей калыптыр уже. Эхо кетти, эхо кеткенден кийин эле ага чейин мени эч киргизбей аткан. Сурансам да киргизбей аткан, анан чыгып, ким кирет деди. Мен кирем, мамасы, мен кирем дедим. Мен кирип, сиз киргенде кызыңыздын акыбы кандай экен? Мен киргенде кызым полный катетерде жаткан, полный дарылар сайылып турган. Бирок бир гана дарылар слишком көп дары сайылып турган. Мен өз көзүм менен көргөм. Лечащий врачы жүрөгүн кол менен массаж кылып атыптыр. Мына көрдүңөрбү деди. Массажды кол менен кылса давлениеси көтөрүлөт деди. Кой берип койсо түшүп кетип атат деди. Мен кызымды ошол маалда акыркы жолу көрдүм, полный аппаратта жаткан. Болду, чыгыңыз деди. Мен чыгып кеттим дагы, бир көп узабай эле, бир 5 мүнөткө даже жетпей эле чыгып кайрат кылгыла деп койду. Булар ошондо ага чейин эч киргизбей, жөн эле для показухи эле мени киргизип, жөн эле көргөзүп койгон. Вот биз стараемся, вот көрүп атасыңар, биз кылып атабыз, эчтеке кылбай койгон жокпуз дегендей. Андан кийин чыкты дагы. Кызыңыз ооруканага келгенде видеосу бар экен, акыркы. Анда өзү бийлеп, ойноп эле жүрүптүр, Ооба, менин кызым эч кандай ооручу эмес, эч кандай ооруп келген эмес. Баары жакшы, ойноп күлүп. Жада калса ошо жакта кардиопедиатр дагы өзү күбө, аял эже болчу. Хирург даже өзү күбө. То, что менин кызым чуркап, ойноп, баары жакшы болчу менин кызым менен. Менин кызымды последний жолу наркоз 9:50-10 жакын сайылды палатадан. Палатадан наркозду сайып, реаниматолог өзү сайып, акыркы жолу реаниматолог атын ким деп сурады. Менин кызымдын акыркы сөзү, последний сөзү мама деген сөз болду да. Ошо ойдо менин кызымды алып кирип кетти. Ошо ойдо мага кайра жасы денесин берип койду. Менин кызым даже кайтыш болгондон кийин бизди больницадан кууп чыкканча шашты. Кеткиле деди. Биз жарым саатка калбай чыгып турбуз. Одеялыңарды алып келгиле. Биз ороп беребиз одеялга. Алып кеткиле деди. Биз өзү шоковый состоянияда болгон үчүн одеялдарын алып келип бердик. Бизге эч кандай чыгып атканда барак да берген жок. Хотя бы бир барак бериш керек болчу. То, что выписка бериш керек болчу. То, что вот макул там подробность жазылбаса деле мейли, вот саат мончада каза болду. Биологическая смерть, датасын и саатын коюп бериш керек болчу. Бизге эч кандай барак берилбеди ал жерден. Сиздердин согунушунду түндө алып чыгып кеттиңиздер. Түндө алып чыгып кеттик. Эч кандай кагаз да берилбеди. Бизди эч кылса больницадан түртүп чыкканча шашышты. Кеткиле деп. Мен болгону сойдурбайм деп эле, кескенге бербейм деп эле, ошого эле расписка эле эмеге кол эле коюп бердик. А булар биринчи коркутушту. Азыр силер моргко барасыңар, моргтон кызыңарды кескилеп салат деди. Биз эми мындай окуя биздин башыбыздан өтпөгөн үчүн, биринчи болуп аткан үчүн, жаш болгонубуз үчүн биз мисалы билбейбиз да, мисалы адамды моргко алып барганда кандай кескилеп салат. Мисалы шоковый состояниядагы ата-эне үчүн, мисалы силердин кызыңарды азыр еще өлгөн аз келгенсип, силердин кызыңарды азыр моргко алып барат дагы кескилеп салат деген сөз биз үчүн аябай эле оор сөз да, оор сөз болду. Биз чыгып кеттик.
саламатсыздарбы? Абдулхамитова Амина боюнча сурайлы деп келген болчубуз. 3 жашар каза болгон кыз Абдулхамитова Амина боюнча. Директор кайсы бул жактабы? Жумуш ордунда эле да? Саламатсызбы? Абдулхамитова Амина боюнча 3 жаштагы каза болгон кыз тууралуу маалымат алалы деп келебиз. Биринчи хирургтан алсак болобу, ошол операция болгон күнү такыр дарканага, ооруканага келген эмес деп айтып атат энеси. Анан ошо эхо аппаратка да тарткан эмес дейт да сизди, операция болгондон кийин. Эхо аппаратка мен тартпайм. Операция учурунда проблема болгон жок. Операция бүткөндөн кийин проблема башталды. Давлениесинен эмес түшөт. Бияка кириле. Проблема операциядан кийинки учурда башталды. Давлениясы менен частота сердечных сокращений ошонун төмөндөй баштады. Ага дары-дармек жасалды. Стабилизация гемодинамики болду. Жүрөктүн көрсөткүчтөрү өз акыбалына келгенден кийин 1,5 сааттан кийин реанимацияга котордук. Реанимациядан кийин проблема болгон жок. Саат 2ге жакын котордук. Ошондо уже гемодинамикасы, жүрөктүн иштегени, соккону нормалдуу акыбалга келип калды. Кечинде уже 6-дан кийин башталган проблема. Сизге чалышкандачы, азыр мына чыккан атам деп айткан турбайсызбы телефондон? Эмне келген жок? Андай сөз болгон жок андай. Ооруканага хирург келген атат деп айтышкан деп ата-энеси билдирип атат го. Мен балким балдар айтышы мүмкүн. Мен чыккан деп айткан эмесмин. Сурообунда өтөт, чыгам деп айткансыңар дейт. Ал мен байланышып тургам, анысы бар. Вот ошо өзүңүздүн оозунан айтып атасыз да, мен чыгам деп айтып турсуз реаниматолог Юнуска. Вот сөз чыккан эмес андай. Операциядан кийин Аминага кирип акыбалын көрдүңүз беле? Жок, байланышып тургам. Байланышып тургансыз, өзүңүз көргөн эмес. Көргөн эмес. Эмне себептен баягы операция жасаган хирург катары операция болгондон кийин текшерген эмес? Текшерүүнү уже реанимация бөлүмүндө деме кылат. Эхо мен тартпайм, чын айтсам, мен специалист эмесмин эхо боюнча. Медицинский протокол боюнча оперирующий хирург Срочно порядке жанында болуш керек экен. Связь кармаш керек. Хотя бы. Бизде андай положение жок, 24/7 деген. Макул эми 24 саат эмес, хотя бы бир түнкү 12ге чейин жанында болсоңуз деле мейли болчу. Негизи силер айтып атпайсыңарбы, ушундай случай болгон, но мы смогли спасти ребенка, деп прооперировав обратно. Но так как на месте никакого врача, ни хирурга, никого не было, кроме реаниматолога и дежурного врача, ошол үчүн операция, может быть, кылганда кайра можно было бы спасти ребенка, но никого не было, поэтому операции еще дополнительно не было, да? Кроме этого и эхокардиографии тоже не было. Сиз сурооңузду сурасаңыз, бул констатация фактор болуп атат, хирург болбой калды деп. Мындай учурларда эгер жүрөктүн акыбалы начар болуп турса, повторно операция. Хирургдардан да совет сурап барып. Хорошо, мен ага тиешем жок. Повторно операция кирген, бул уже өзүнчө стресс. Биз и так стрессти бердик. Биздин хирургия уже стресс болуп эсептелет. Биз уже жүрөк токтотуп, өпкөнү токтоткондон кийин уже өзгөрүү болот организмде. Жүрөктүн өзүндө болот, өпкөнүн өзүндө болот. Бул так мен, конечно, айта албайм, только вскрытиядан кийин. Бирок негизи дежурный хирург болуш керек деп больницада турабы. А у нас тут был только реаниматолог и дежурный врач, лечащий врач. А кроме них никого не было. Мен айта албайм. Операция ошондо толугу менен ийгиликтүү өткөн деп айта аласыз? Операция учурунда эч кандай көйгөй болгон жок. Операцияны токтоттук толугу менен, жүрөктү оң дөөлөйчөсүн ачтык, оң карынчага кирдик. 3 капка клапан аркылуу тешигини жаптык. Ага сырттан чел кабыгынан керектүү размерде алып жамадык. 2 дөөлөйчөнүн ортосуна тешикти жаптык. Аорта менен сизге кантип түшүндүрсөм, жүрөк кысылгандан кийин жүрөк токтолот искусственно. Ошонун көрсөткүчтөрү бар. Ошол аортаны ачканда жүрөк жүрүп кетти өзү. Эгер кандайдыр проблема болгондо, анда биз улантат элек операцияны кайрадан. Ошон үчүн эч кандай оюп кеткен жок. Жок, кече айтып атпадыңар, биз жабатканда ошо проблема болду депчи. Жүрөк турду, бирок жабатканда проблема болду. Бул конец операция дейт. Конец операция деген жип тигилип бүткөндө. Кожаны тигип бүткөндө. Ага чейин кожаны жүрөктүн өз калыбына келтирип, кожага тиккенге чейин 1 саат өтөт. Вот уже ошо проблема болот да, ал проблема эмеспи? Надо было наблюдать. Это уже биринчи проблемасы. Если ошондой проблема болгондо, надо было понаблюдать, потому что 1 саат өтпөй уже хирургтан эч кимси жок да. Только реаниматолог и лечащий врач. Сиз хотя бы саат 6-7ге чейин биякта болуп бергениңиз. Мен 5ке чейин болгон биякта. Болгон 5ке чейин. Ошондо стабильный болуп кеткен мен. А сизге саат канчада чалышты? Что баштаган проблема? Алкыларда чалды. 8-9 тегерегинде чалган. Сиздин жолуңуз кандай болду азыр? Мисалы бул жакта айтып атпайбы? Чыгып атам деген сөз менен чыккан эмес оозуман деп атпайсызбы? Повторный операция жөнүндө айтып берейин. Повторный операцияга мындай учурда алынбайт.
ошону мен аягына чейин айтып коеюн. Себеби биз и так стрессте бердик. Жок. Биз эгер операциядан кийин баардык көрсөткүчтөр түз болуп чыгып тургандан кийин кайра проблема башталган, бул уже о чем говорит? О том, что сердце уже страдает. Айтсаңыз, Аминаны дарылап атканда ошол операциядан кийин бир мүчүлүштүк кеткен деп айта аласызбы? Жок. Эмне себептен каза болуп калды ошондо? Это проблема жүрөк тартпай койду. Муну изилдеш үчүн вот бизде комиссия түзүлдү эртеси эле күнү. Ушунун баарын талкалап чыктылар. Баардык суроолор мага берип, мен суроолорго жооп бергендей болдум. Бирок заключениясы чыкты, что мындай редкий случайларда синдром разбитого сердца деген бар экен. Бизде синдром разбитого сердца эгер чоң аял болсо, бир ооруп адам болсо түшүнөт элем. Стресс болгон деп. Катуу стрессте болгон эмес. Өз көзүңөр менен көргөнсүң, что менин кызым ойноп күлүп жүргөн кыз болчу. Бир да ооруган эмес менин кызым. Хирургическая операция бул өзүнчө уже стресс организмге. Аны стресс түшүнөбүз, биздин подозрение боюнча бул жакта передоза. Наркоз повторно берилеби ошондо? Биздердин реаниматолог айтып эле, экинчи жолу биз наркоз бердик деп. Кичинекей балага дагы кайра экинчи как можно наркоз давать? Жок, анын салмагына жараша берет да наркозду. Операциядан чыккандан кийин дагы наркоз берилди деп айтып атсыңыздар беле? Операциядан чыккандан кийин наркоздун эмне кереги бар? Жан сүйөктөр карайт аны. И мындайда если обычно вот азыр бул жерде 4 бала жатат, кичинекей. 4 айлык 4 бала жатат. Сложный операция. Аларды биз сразу эле операциядан кийин ойгото албайбыз. Мына азыр жанагы АВК канча күн болду? 4 күн болду. 4 күндөн бери уктатып атабыз. Ойготкон жокпуз. Дары дармектерди чоң адамга берген доза менен берип атабыз деп дагы жок. Чоң адам. Дары передоза менен берип Ал атабыз. эмеде? Ал наркоздон 3-4 человека свидетели есть, что он так говорил. Биз чоң адамдай уже передоза кылып Передоз кылып да берди, что биздин облустан келбей атат деп ырасталат. эми ошол передозировка деген болбойт. Ал биз аны инфузоматка коебуз. Жанагы микродоза берет да, инфузомат деп коет. Ал постоянно ошол наркозду берип турат. Бала ойгонбош керек, кыймылдабаш керек. И бүт бар расслабление болуш керек. Ошондо өпкө да жакшы дем алат, и жүрөк да жакшы дейт да, жүрөккө да нагрузка болбойт. Мен билем, что силер протокол бергендиңерди. Протоколдо макул там послеоперационный рисктер турат. Там сердечная недостаточность, отек мозга, пневмония деп турат да. Аякта макул мен түшүнөм. А бирок деген протоколдо жазылган жок да, то что там биринчи проблема болгондо хирург келбей койсо да силер ага макулсулугуңар деген жери жок да аякта деген туурабы? Жок, жазылбайт экенин билип атам, силер азыр протоколго такып атасыздар. Протоколдо монтип жазылган деп. Мен сүйлөштүм деп атам сен менен, Билем, сүйлөшкөнбүз. жүрөктүн ыргагы бузулушу мүмкүн. Билем. Колтуу жерлер бар деп туруп. Мен именно операциянын алдынан өкмөргө келип түшүндүрүп берген. Сен жолдошу, сен апасы. Мен айттым, кооптуу жерден окудуңар, окудук дедим. Мен прям протоколду алып туруп көрсөттүм. Мына кооптуу жери, жүрөктүн ыргагы бузулат дедим. Бул бирден. Экинчиси, кан басым түшөт дедим. Ал неге алып келет? Жүрөктүн жетишсиздигине алып келет. Ошонун ичинде жазылып турат. Кайсы осложнение чыгып кетиш керек? Сүйлөштүм. Кайра сурадым. Суроо барбы, сен жок дедиңер. Туурабы? А уже биринчи проблема силердики уже операциядан кийин болуп атат. А силер даже караган эмессиңер аны. Силер айтып атасыздар, эхо келсе деле эмнени билип бермегиле деп атат. Эхо келсе, что эхо келиптир, сокращение болбойт дептир. А значит, уже операциядан кийин сокращение болбой баштаган. А директор көчө немеде айтыптыр, что бизде эхокардиография түндө иштебейт деп. Макул түн болсо мен түшүнөт элем. Түн эмес, бул даже күндүз болуп аткан окуя. А силер эхокардиография такап турсаңар, бизде эхокардиография түндө жок деп. Кызда ден соолугунда проблема саат 3-4дө болуп атат, 3-4дө башталып атат деп ата-энеси айтып атат. А сиз саат 5те кеткен экенсиз. Ошол 3 менен саат 5тин аралыгында дагы 2 саат болуп атат. Анан өзүңүздүн пациентиңизге кирип бир жолу баш багып койгон жоксузбу? Киргем. Кирип сурап аткан балдардан, дежурство балдардан, эмне болуп атат, эмне кемчилиги бар деп. Азырынча пока жүрөктүн иштеши иштеп атат деп айтты. Болуп аткан проблеманы сизге айтышкан эмес. Проблема эмеде көрүнөт да. Анализ боюнча көрүнөт проблема. Проблема монитор турат. Монитордон сразу эле көрүнөт, карасаң. Андай проблема жок эле. Сиздин буга чейин дагы Аминага окшоп операция болуп, андан кийин каза болуп калган пациенттериңиз барбы? Бар. Көп болобу? Февралда болгон. Деги эле ушул ооруканада бардык каражаттар жетиштүүбү, аппараттар?
кейбір учурларыбыз бар, аппараттар жетишсиз бар. Бирок бизге быйыл өкмөт 256 миллион. директор айтып берсин. Жок, азыр хирургдер, операция жасаган хирургдер сизден сурайын. Ушул жерде иштеп аткан адам катары ушул ооруканада эмнелер жетишпейт? Эми бир топ эле Сиздин пациенттериңизди сактап калууга мүмкүн болгон каражаттарды айтып берсеңиз, ушулар жетишпейт, ушулардын жетишсиздигинен менин жумушумда мүчүлүштүктөр уланып атат деп. операция учурунда эч кандай проблемасы жок эле. Ушуну айтып бере алам. Аппаратуранын жетишсин бул администрацияга сурууда. Демек, операция учурунда эч кандай проблема болгон эмес. Кийин дарылоодо кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кетип, анан Амина каза болуп калды деп ойлойсуз, жүрөгү көтөрө албай калды. Дары-дармектер бар эле. Бар да жакшы болду. Дары-дармектер бар эле. Дармектер силер алып берет Жок, бизде жок. дарылар. Биз жокларды жазып беребиз. Алдынан айтабыз биз. Ата калганы бар эле. Айтсаңыз, 5-6 ай мурун Садыр Жапаров өзү ооруканага келип кеткен. Президентибиз келип кеткенден кийин кандай өзгөрүүлөр болду сиздерде? Эмне аппараттар келди? Биз келип кеткенден кийин бизге биринчиден тигил зданияга капитальный ремонт жасаганга 105 миллион сом бөлүнүп берилди. Азыр полностью капитальный ремонт болуп атат и где-то ноябрдын аягында бүтүп атат. Антимитивдер декабрда кирип баштайбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекет бизге 256 миллион сом оборудование бөлүп берилди. Бүгүнкү күндө тендерден өттү. Азыр поставщиктер менен контракт түзүлүп атат. И могу декабрда уже келип баштайт уже аппаратураларчы. Жана биз заказ бергенибизге жетишти. Азыркы учурда келди элек, Пока келдик, азыр контракт анын өзүнүн процедурасы бар да. Аны сразу барып эле акчаны берип эле ала койбойсуң да. Өзүнүн закондуу түрдө процедурасы бар. Андан бөлөк японский грант утуп алганбыз 8 миллион долларгачы. Алар эртең келишет, японецтерчи келип көрүшүп и 26-дан баштап уже поставка башталат. Оборудование бериши. Түшүнүктүү. Жакшы. Үч жашар Аминанын баягы өлүмү боюнча сиздерде деги эле чогулуш болдубу? Дарыгер катары чогулуш болуп, ошол эртеси күнү эле чогулуп разбор кылдык. Эмнеден болду депчи. Эмнеден болду деп ойлойсуздар? Эми ошол жанагы биздин токтогонубуз жанагы синдром разбития сердца депчи. Ошого токтодук, потому что Иханы көргөн кыз өзү аябай опытный кыз да. Ал көрүп эле айтты, бул жерде ошого окшошуп атат деп. Эмнеге түндө келген, ошол мисалы проблема саат 3-тө башталат деп атышат, ата-энесичи, анан кийин эхо аппараты түндө келип, уже Аминанын жүрөгүнүн жартысы иштебей калгандан кийин анан тартылган деп ата-энеси билдирди. Эми бул синдром разбития сердца болгондон кийин мындай болот да. Норница болот. Баягы бизде простой операция деген жок. Биздечи операциянын баары, даже вот, например, дефект межперстенной перегородки деп коет. Это тоже вот операциянын убагында жүрөк менен өпкө токтойт. Мындайча айтканда адам өлөт. Биз операцияны жасап бүтүп анан кийин жүрөк иштетебиз. Ушунун өзүнүн ортосунда канча нерсе болот. Демек, Аминанын деле операциясы оңой операция эмес, Анан эмнеге операциядан кийин эхого тарткан эмессиздер? Операция бүткөндөн кийин дароо. Эмнеге түндө келген эхо аппараты? Мындай болду да. Биринчи жанагы кожасын тигип бүткөндөн кийин гипотония болуптур. Гипотония. Анан кийин какой-то бир мүнөткө жетпеген убакта кайра восстановился. Кайра давлениеси өзүнүн ордуна келип калды. Баары ошондой болуп калды. Анан кийин ошон үчүн мындай опасение вызывать эткен жок да. Значит, нормально жарым саат дагы күтүп отурду. Жарым саат. Так кандай болот? Стабильно болгондон кийин анан кийин реанимацияга котордук да, реанимацияга. Реанимацияга отургондон кийин чоң адамдарга бериле турган доза менен дармектер сайдык дегенге эмне дей аласыз? Чоң адамдарга берилет, кичинекей адамдарга мен айтып атпаймынбы? Азыр мына 4 айлык бала жатат. 4 айлык бала. Мына 4 күндөн бери полный наркоз кетип атат. Потому что это необходимо. Это бизде уже опыт ошондой кылып чыгарабыз биздечи. Опыт ошондой да. 4 күн болуп, 4 күндөн бери полный наркоз кетип атат. Больной бала спокойно уктап атат. А если андай кылбай турган болсок, ойгонуп баштап, Бул наркоз тууралуу,
наркоз койбосокчу, көзүн ачып жулкулдай турган болсо, это все нагрузка. Жүрөккө нагрузка болот, өпкөгө нагрузка болот, аппаратка дыханиесине сопротивление болот. Это уже наоборот ухудшение алып келет. Ошон үчүн мы стараемся полностью уктатып, анан кийин полностью стабильно болгондон кийин анан кийин ойготуп баштайбыз. Айтсаңыз, ооруканада мисалы сиздердин пациентиңиздер каза болгондо выписка менен чыгарасыздар да? Выписка сөзсүз түрдө берилеби? Выписка беребиз. Дароо берилет, сөйүктү алып чыгып кетип атканда? Жок, посмертный эпикриз. Ошондо сөйүктү алып чыгып баратканда кандай кагаз берилет негизи? Сөйүктү алып чыгып баратканда, ооруканадан алып чыгып баратканда посмертный эпикриз эле беребиз. Эмнеге Аминанын ата-энесине эч кандай кагаз берилген эмес? Ал түндө болсо керек да, тиги анын баарын жазыш керек да, компьютерге набирать. Мисалы жолдон жол кайгылуу кызматкерлери токтотуп калса, машинада сөйүк болсо, бул кандай абалга алып келмек, кандай ситуацияга алып келмек? Аны мен айта албайм. Биз ошо чыгып атканда ошо эмени эси врачтар ордунда боло турган болсо, анда эпикриз жазып берет. Анан эми түнкү саат Муну дежурный врач жазып бере албайбы? Дежурный врач баарын билбейт да. Дежурный врач ар кимдин өзүнүн. Ошону ким жазып бериш керек эле кагаз? Лечащий врач жазып бериш керек. Дарылап аткан дарыгер бар болчу деп айттыңыздар, э? Дарылап аткан дарыгер жумуш ордунда бар болчу экен го? Адилет бар болчу. Адилет. Күндөн кийин ошол өзү жазып берди кайра. Дежурный врач дагы бар болчу, Султан Мурат дагы бар болчу. Ал чыгып Султан Мурат чыгып, "Кылдыргыл баспагыла, ыйламагыла, мага пациенттер жалып кылып" деп. Кантип пациенттер жалып кылсын, мындай ситуация болотса. Мага пациенттер жалып кылып атат, бияка покой керек. Биз жарым саатка калбай эле телону алып чыгып кеттик да. Сагынгандай да. Кайра келгенден кийин бизди документ бергиле десек, бизди кайра айдап салышты. Кеттиңерби, өзүңөр бирге эмне кылсаңар кылган. Кайга барсаңар ошо жака баргыла. Болду бир менен дискилер менен. Ошо дарылап аткан дарыгер ордунда болсо, эч кандай кагаз жазылбаса, бул кандай деп жооп турасыздар ушул окуя боюнча? Бияқта халатность болуп калып атат, врачтардын эле. Сиздердики кечип калыңыздар. Эми ал эми халатность эмес, аны мына эсе сотко берсеңер анан ошол жактан анан баары чечилип да баары чыккан. Негизи кагаз бериш керек, э? Ошону көзөмөлдөгөнсүздөр сиздер. Сиздер көзөмөлдөйсүздөр, мисалы сөйүктү алып чыгып баратканда кагаз берилиш керек, эгерде дарыгер жумуш ордунда болсо деген сыяктуучу. Ал дарыгер жумуш ордунда болуп туруп анан кийин кагаз бербей коет да. Кагаз жазышкандан биринчиден сразу жазып бербейт. Ага убакыт керек. Эми ал выписканы жазышын эле бир 2 сааттай керек. Жөн эле отуруп эле жаза койбойт да. Аны хронологиясын баары жазыш керек. Жаңы суроо болду, кичине кагаз жазып бериш керек эле. Кайта колдон болсо дагы ушундай кыз болду. Ушул операция болду. Ушул реанимация түштү. Ушул өмүрдөн үзүлдү. Кагаз жазып бериш керек. Ошо жазылып атат. 2 saat болсо да биз күнбөкпүз. Биз 15 мүнөттөн беребиз. Бербей коюшту. Жок, бизди ошол боюнча, закон боюнча тиги вскрытияга жөнөтүш керек болчу да. Анан көпчүлүк эле отказ берет да. Билесиңердер, кайра кестире беребизби, жок, макул эмеспиз, алып кетебиз деп элечи. Ошондой да, анан тиги дежурный врач мен айттым, вскрытияга жөнөтөлү. Ошол жактан справканы аласыңар, баарын аласыңар депчи. Анан макул болбой койду, анан өздөрү биз доос жок деп историяга жазып беришти. Анан ошон үчүн алып кеттик. Бирок ата-энеси айтып атпайбы, мисалы 2 саат болсо деле өтмөкпүз кагазын алыңар депчи. Анан ал жерде дарыгерлер тарабынан айтылыптыр, бул жакта пациенттер эртерээк келип калыңыздар деп атат. Биздин топшуруубузду алып жүрүп. Юсуп эле дежурный врач. Ошол сүйлөштү эле. Адилет болчу. Адилет ал конференция кетти бүгүн. Жок, Юсуп. Реаниматолог болчу. Ошо реаниматолог. Ошону чакырсаң, ошончу. Жок, азыр суроо болуп атпайбы? Ошо кагаз 2 сааттын ичинде эмнеге кагаз жазылган жок? Биз күтүп турмакпыз. Ооба, мен түшүндүм силерди. Мен айттым, ол мындай кичине кагаз болсо дагы жазып бериш керек эле балдар. Бирок бул жөн эле жазылган түрүндө болуп калат эле. Гайып тосто деле кайшыбейт эле. Ору баланчерде операция Кача бизде ошол баланчерде каза болду. подтверждающий документ болмок да бизгечи. Азыр бизде өзүбүздө кандай ситуация болуп атат? Кичинекей балдарга кандай зордук зомбулуктар болуп атат? Негизи ошол документ менен жерге койгондо да ошол документ менен көргөзүп койт экенбиз да. Биз өзүбүз эле сүйлөшүп койдук, анан эмне кылабыз? Документ жок эч кандай. Акыйкаттык сурайт элем. Ушундай врачтар шала кылынайынан
башка перзенттер ушу башка наристелер жабыркабасын деп, башка ата-энелерди биздей болуп сыздап калбасын деп суранат элем. Бизге ошо мен ГКМБга ишенем. ГКМБ ошо ишти аягына чейин алып барып берерине жана Садыр Жапаровго ишенем. Что бул ишти до конца карап берерине. Рахмат.